Интернет жылдызына айланган Бегимай Турусбекова Андрей Малахов менен жолугушту. Бишкектин ынтымак сейил багында ырдап, бир түндө интернет жылдызына айланган Бегимай Турусбекова Москва шаарында орусиялык белгилүү теле алып баруучу Андрей Малахов менен жолугушту. Көпчүлүк интернет колдонуучулары Бегимай Турусбекованын жоолугун чечпей жүргөнүн алкоого алышууда. Буга чейин Бегимай Турусбекованын жашоосу тууралуу орусиялык «Привет, Андрей» телеберүүсү сюжет жасаган. Тартуучу топ Казарманга чейин барышкан. Ошондой эле келинди Москвага чакырышкан. Булак медиа центр кежи. Социалдык тармактарда Дөчеңиз Кайман аттуу Кремтөбөлдүн УКМКга келген видеосу тарады. Буга чейин УКМК маалымат таратып, 15-июль күнү Бишкекте Дөчеңиз Кайман аты менен таанымал Кремтөбөл Чыңгыз Жумагулов кармалганын билдиришкен. 8-июль күнү Дөчеңиз атыккан Кремтөбөл Чыңгыз Жумагуловду кармоо аракеттери жүргүзүлүп, анын унаасы аткыланганы маалымдалган. Кийинчерээк УКМК үн катып, Жумагулов менен ок атышуу болбогондугун билдирген. Булак Сереп кежи. Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин Манас эпосунун негизиндеги көрсөтүүгө келди. Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин Синьцзян уйгур автономиялык районунун музейине барып, Манас эпосу боюнча коюлган көрсөтүүнү көрдү. Бул тууралуу Кытай басылмалары жазышты. Улуттук маданий мурастарды коргоого көңүл бурулуп келет. Жаңгар Гесар падыша жөнүндө Манас биздин улуттук жетишкендик. Манас эпосу ишенимдүү корголуп, муундан муунга өтүп, өнүгүшүн каалайм, деди Си Цзиньпин. Булак Сереп кежи. Тянгар, Гасар-Ван, Манас, 这都是我们少数民族的宝贵财富，也是我们中华民族的文化宝库中的宝贵财富。祝马纳斯大型史诗能够很好的保护、传承、发扬光大。谢谢。 Москвадан Бишкекке учуп келе турган эки адамдын чемоданынан 21 миллион рубль урдалды. Шереметьево аэропортундагы жүк ташуучу Москва Бишкек каттамындагы эки жүргүнчүнүн 21 миллион рубль акчасын урдаганын орусиялык «Известия» басылмасы жазды. Басылманын маалыматына караганда, жүк ташуучу жүргүнчүлөрдүн чемоданын ачып, биринен 10 миллион рубль, экинчисинен 11 миллионго жакын рубль урдалган. Шектүү кармалып, кылмыш иши козголду. Булак Баракелди. Айыл өкмөттүн баш кадиси УКМК кызматкерлерине пара берип жаткан жеринен кармалды. Ысык Ата районунун Милянфан айыл өкмөтүнүн баш кадиси УКМК кызматкерине пара берип жаткан жеринен кармалды. УКМКнын басма сөз кызматынан билдиришкендей, айыл өкмөттүн баш кадиси финансылык чарбалык ишмердикти текшерүүнү токтотуу үчүн пара берүүгө аракет кылган. Жүргүзүлгөн акча миликтөө иш-чаралардын жүрүшүндө 2022 жылдын 14-июлунда Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин пара берүү боюнча ижарага берилген жайыт жерлердин мыйзамдуулугун жана максаттуу пайдаланышын текшерүүнү токтотуу максатында УКМКнын ыкчам кызматкерине 30 000 сом өлчөмүндө пара берүүгө аракет кылган Кыргыз Республикасынын жараны кармалды. Кармалган адам УКМКнын тергөө камак жайынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Азыркы учурда тиешелүү ыкчам тергөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Булак кабар кежи. Чүй облусунда 4000ден ашуун бөтөлкө контрафакттык алкоголь тартып алынды. Мамлекеттик салык кызматынын кызматкерлери Чүй облусунун Сокулук районундагы сатуу максатында контрафакттык алкогольдук продукция сакталган кампаны аныкташты. Бул тууралуу ведомствонун басма сөз кызматы билдирет. Маалыматка ылайык, натыйжада күмөндүү акциздик маркалар менен Аюу жоопкерчилиги чектелген компаниясы жана Акказ жоопкерчилиги чектелген компаниясы өндүргөн 4174 бөтөлкө ликер арак продукция тартып алынды. Салык контролунун материалдары Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык чара көрүү үчүн укук коргоо органына өткөрүлүп берилди. Булак кабар кежи. Ысык көлдө казакстандык жаранды велосипеди менен кошо сүзүп кеткен. Ал окуя болгон жерде көз жумду. Ысык көл облусунун ички иштер башкармалыгы Сереп медиа маалымат агенттигине Комсомол айылында болгон жол кырсыгы боюнча маалымат берди. Бүгүн 16-июлда соц тармактарда Lexus 330 үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу велосипед айдап бараткан жаранды сүзгөн видео тарады. Милициядан билдиришкендей, саат 7:40 чамасында Ысык көл райондук ички иштер бөлүмүнүн нөөмөт кызматына телефон аркылуу булан сөгөтү жана боз тери айылдарынын ортосунда жол кырсыгы катталганы тууралуу маалымат түшкөн. Окуя болгон жерге барган тергөө тобу Бишкек шаарынын 41 жаштагы тургуну Lexus
330 үлгүсүндөгү унааны чыгыштан батышты көздөй айдап бара жатып, балыкчы Ананьева Каракол жолунун 97-чакырымында Григорьевка айылында 47 жаштагы тургунун башкаруусундагы Nissan Micra үлгүсүндөгү унааны каптал жагынан сүзүп, андан кийин жол жээгиндеги келе жаткан казакстандык велосипедчен 58 жаштагы жаранды сүзгөн. Жол кырсыктан улам казакстандык жаран окуя болгон жерден каза тапкан. Аталган факты Ысык көл райондук ички иштер башкармалыгынын маалымат электрондук журналына катталып, чогулган материалдар тергөө кызматына юридикалык баа берүү үчүн өткөрүлүп берилген. Тийиштүү экспертизалар дайындалган жана айдоочулар алкоголдук ичимдиктерди ичкендигин же ичпегендигин тастыктоо үчүн медициналык күбөлөндүрүүдөн өткөрүлүүдө. Булак Серепкеч. Салыштыруу. Садыр Жапаровдун жана башка президенттердин боюнун узундугу канча? Франциядагы Аудиенция Нейц бизнес мектебинин адам ресурстарын башкаруу кафедрасынын профессору Никос Базен-Улостун изилдөөсүнө таянсак, адамдын боюнун узундугу карьерадагы ийгиликке таасир этет. Анын айтымында, билим жана ак ниеттүүлүккө караганда тулку бойдун узундугу ийгиликке жетүүгө көбүрөөк таасир этет. Бою узун адамдар күчтүү, ишенимдүү жана демилгечи инсан катары көрүнөт. Ал эми австралиялык илимпоздордун изилдөөсүнө таянсак, боюнун узундугу 2 метрге чейин жеткен мырзалар боюнун узундугу 160 сантиметрден төмөн болгон кесиптештерине караганда орточо эсеп менен 1,5% көбүрөөк акча табат. Андан тышкары, PLOS Genetics журналындагы изилдөөдө бою узун адамдар орто жана жапыз бойлуу кишилерге караганда көбүрөөк ооруй турганы айтылат. Акипресс агенттиги Садыр Жапаровдун бою канча сантиметр экенин билди жана аны башка өлкөлөрдүн президенттери менен салыштырып көрдү. Булак бара келди. Чилиде кырсыктын жарчысы делген балык кармалды. Чилинин Арики шаарынын балыкчылары табигый кырсыктардын жарчысы деп эсептелген сельд балыгын кармап алышты. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Сейрек кездешүүчү балыкты көрүү үчүн жүздөгөн жергиликтүү тургундар чогулган. Адистердин айтымында бул балыктар 500 метрден 1000 метрге чейинки тереңдикте жашайт. Бул балык суу үстүнө тектоникалык плиталардын кыймылынан, борон чапкындан жана агымдардан улам чыгат. Бул балыктардын жүрүм туруму цунами же жер титирөөнүн кабарчысы болушу мүмкүн деген ишенимди пайда кылган. Мисалы 2011 жылы Япониядагы өлүмгө алып келген жер титирөө жана цунамиден бир аз мурун бир нече ондогон ушул түрдөгү балыктар суу үстүнө чыгышкан. Учурда Арика бийлиги балыктарды изилдеп, анын сууга чыгышына эмне түрткү болгонун аныктоого аракет кылууда. Коңшу Казакстан менен Тажикстанда да мээ кайнаткан ысык күтүлүүдө. Синоптиктер Казакстанда 16 июлга карата аба ырайы тууралуу маалымат беришти. Аталган өлкөнүн көпчүлүк аймактарында жаан жай турганын казак басылмалары жазышты. Түндүктө, түндүк батышта катуу жаан күтүлөт. Ошондой эле өткүн өтүп, күн күркүрөшү, мөндүр жаашы, шамалдын күчөшү, жаан чачын күтүлбөйт. Түнкүсүн жана эртең менен түндүктө туман болот. Түштүк батышта күндүз чаңдуу борон болушу ыктымал. Ал эми Казакстандын түштүгүндө, түштүк чыгышында, батышында жана борборунда гана жаан чачынсыз аба ырайы күтүлөт деп айтылат маалыматта. Түркстандын көпчүлүк аймактарында, Кызыл Орда, Жамбыл, Атырау облусунун батышында, түштүк чыгышында, Батыш Казакстан облустарынын батышында өзгөчө өрт коркунучу күтүлөт. Күндүз Алматы, Жети Суу, Түркстан, Батыш Казакстан, Атырау, Костанай, Улуу Тау, Кызыл Орда, Жамбылдын көпчүлүк аймактарында, Актөбөнүн түштүгүндө, Караганды облусунун түштүк чыгышында катуу ысык күтүлөт. Күндүз Мангистау облусунун басымдуу бөлүгүндө, Атырау, Костанай облустарынын түштүгүндө өтө катуу ысык сакталат. Ошондой эле Тажикстанда да 47 градуска жеткен ысык болушу күтүлүүдө. Синоптиктердин айтымында 18-20 июль күндөрү Тажикстандын аймагына абанын ысышы күчөйт. Күндүз абанын температурасы жогорулайт. Тажикстандын өзгөчө кырдаалдар комитети да кардын эришине байланыштуу дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүшү күтүлүп жатканын билдирди. 13 июлда Өзбекстандын Өзгидромети айрым аймактарда абанын суткалык температурасы 47 градуска чейин көтөрүлөрү тууралуу шашылыш билдирүү тараткан. Маалыматка ылайык, 17-22 июль күндөрү Ирандын аймактарынан Түркмөнстан аркылуу Өзбекстандын аймагына ысык абаны чыгаруу күчөйт.